Ассаламу алейкум туғандар. Жана ушул Монгольчиктин сыртын видео обзорун эле азыр ичин трассада өзүм кандай алып баратат бир сыйра тартып бөлүшүп коеюн дедим. 2100 оборотто 90 менен кетип баратат. Газ бирок полдо да. Мындан ашып кетпейт, себеби машинада ограничение бар. Ошибкалар жок. Азыр мына күйүп турган датчик көрүнбөй аткан болсо, бул стеклоомывательдин суузу аз калган. Ошого көстүм азыртып күйүп калды, а так баары жакшы. Анан дагы бир айта кетчү нерсе туугандар. Азыр Руслан экибизден YouTube, TikTokко сатыкка чыккан машиналардын толук сүрөт видеолорун чыгара албай атабыз. Жетишпей атабыз, физически жетишпей атабыз. Ошончо да колдон келишинче аракет кылып атабыз, бирок сатыкка чыккан машиналардын эң биринчи биз WhatsApp группаларга бөлүшүп атабыз да. Ошол жакта бүт информация, машина растаможкасы менен канча болот, растаможкасы жок канча болот, Белоруссияга чейин канча болот, баардык информация ошол жакта маалымат. Анан азыр эки группа бар, бир АТГ, бирөө Спринтер. Спринтер группа толуп калды, ал жакта адамдардын санына чектөө бар экен. Азыр буюрса 3-чү группа ачылат, ошо Спринтер. Анан группага кошулуш үчүн 0708 199 500 номерине WhatsApp'тан жазсаңыз, сизге автоматтык түрдө ссылка келет. Ссылка менен кирсеңиз, вступить в группу деп туруп, ошо менен кошула бересиздер. Машина көңүлүңүздөн чыгып, базы оюңуздагыдай болуп жагып атса, анан личкага кайрыла берсеңиздер, буюрса кызматка даярбыз. Анан дагы айта кетчү нерсе туугандар, YouTube'да, TikTok'то комментарийлердин, негизи комментарийни окуганга деле убакыт жок, бирок көзгө илинип калгандардын көпчүлүк бөлүгү ушу машинанын бааларын айткыла деп суроолор ушундай болуп атат да. Анан бул жакта алынып аткан машиналардын бир 80-90% бул жакта перегондо жүргөн байкелерибизге кетип атат. Учурдан пайдаланып аларга да рахмат. Биздин жумушубуздун токтобой жүрүшүнө себепчи болушуп атат. Ошондой эле комментарийлерден личкага да жазып калгандар бар. Заказ берсек кандай гарантия болот, эмне кепилдик бере аласыңар депчи. Сиздерди да түшүнөбүз. Сүткө оозун күйгүзгөн айранды үйлөө ичет дейт го. Азыр бир туганга бир туган ишенбей калган заманда